Assalamu alaikum туғандар. Кече наркы жумада президент Садыр Жапаров ноқатқа барып келбеді. Ноқат нелімен жолығып, мен ошондо аттиң деп калдым да, ошо биринчи ноқатқа барса болмок экен деп. Эмне дегенде калган райондорго барып келгиче биздин ноқаттын бир шустрый акими Шейшекеев деген аким келген, өтө шустрый, жаш экен. Көз бөйөмө турган краскалар өтө көп экен. Ал элдерди уюштуруп коюптур да, өздөрүнүн адамдарын уюштуруп 200 адам бата турган залга аркасына киресиңер деп элди кармап туруп, фактически өзү даярдаган баягы бата бергич, анан пахта койгуч тарды даярдап 150 адамды залга киргизип даярдап коюптур. Тизмени даярдап, сен сүйлөйсүң деп. Анан эшик ачылганда 50 адам киргенде уже зал толуптур. Калганы көйгөйлөр бар калыптыр. Негизи эле өтө эле шустрый экен да. Ушуну баягы башка райондорду президент кыдырып келгиче бул мына шустрый аким ойлоп таба коюптур да. Мен ушуну билбейм. Анан бул чиновниктерди эмнеге элдин сынынан коркот, элден эмнеге коркот? Анан өткөндө мына коомдук активист Илгиз деген бала барса, качып кетип атат да, жөн эле жаш балага окшоп. Өзү 350 000 калкы бар Ноқат районун башкарам деп келген адам бир блогерден коркуп качып жүрөт да. Не деген сөз булчу? Бул жөн эле президентти булар подвайт этишип атат да. Ушул аким, ушул мэр чече турган эле нерселер. Бул президент келбесе деле бүтө турган. Айлык алып атасың, мен төлөгөн, эл төлөгөн налогдон айлык алып атасыңар. Анан ошону актап жебейсиңерби дейм да. Эптей албасаңар, жок, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз эптей албайт экенбиз буларды. Кете эле калайлы деп кетип калыш керек да. Болбогон эле көйгөйлөрдү айттырып элге анан бата берип, элдин ошо бата бергендер жакшы, бата бергендер жаман эмес, жакшы. Бирок силер элдин убактысын урдап атпайсыңарбы? Көйгөйүн айтам деп наракта уктабай келген адамдардын убактысын урдап атасыңар. Мен деп тур 2 саат сүйлөпчү. Анан биринчиде, экинчиден аял адам бербейт, батаны эркек адам, аксакал бериш керек да. Анан өткөндө дагы жазсам, арким жаман көрүптүр, сен да апаң бар, атаң болсо керек, андай мындай депчи. Мен энелерге, аларга каршы эмес. Мен ошо элдин убактысын урдагандарга каршы болдум да. Анан дагы бир нерсе, Ноқат эң көйгөйлүү маселе бу, пробка деген маселе бар да. 4 полоса жолду курушкандагы, ошо 4 полоса жолдун 2 жагдан бирден полосасыны баягы парковка болуп калган. Мэрге канча какшадым, ошол тротуар менен ошо жолдун ортосунда арык турат, 1-2,5-3 метр жол турат, жер турат ошол бош. Ошону тегиздеп туруп, үстүнү жаап плита менен ошону парковка кылып койсоңор, Ноқаттан кирип чыкты чейин 3,5-4 километр жер парковкада болот. Анан баягы жолду тоскон, машиналар жолду тоскон, бир полоса дагы ачылат. Десем, бу мэр айтат, муну жол курулуш министрине карайт дейт. Анан бизге карабайт дейт. Акыры ошо жерде сени мэр кылып шайладыбы? Ошо жол курулуш министрине барып ыйлактабайсыңбы? Мынаны ачып бер, мындай кылайлы, бизге парковка жетишпей атат деп. Канча машина кирет? Ар бир машинага 50 сомдон кылып коюп, бюджетиңе да акча түшөт, пробка да кетет. Анан элдер да кыйнабай парковка болот. Анан дагы бир маселе, аким келип алып айтыптыр, мына Тажик кышлактагы чоң бир эле стадион бар. Бир чоңураак мероприятие ошо жерде өтөт. Ошону стадионду бир ишканаларды салып, районолор ошого көчүрөм деп кайсы баш менен айтып атат. Андай жер табылбай атат. Кылымдын курулушу болуп, ошол Кургойдун алдыда 6 этаж здание турат, ошо бүтпөгөн, ошондагы баягы Айтыбай Такаевтан алыпсыңар, ошо мамлекетке өтүптүр. 6 этажын, ар бир этажын ишканалар кылып койбойсуңарбы? Бирини районо, бирини налоговый, бирини башка кылып, элдер бир жерден жумушуну бүтүрүп кетет эле, бирини архив, бирини кадастр кылып. Анан ошолордун бардыгын орду бошойт эле, анан сала бергиле да. Дагы бир маселе, эң чоң маселе бул, бир эже айтып кеттир бир аз эле, бул канализация деген. Ошо канализация жок Ноқатта, чоң ишканалар, чоң үйлөр, этаждар курулбай атат да, ошол курулуш керек эле. Ушуга окшогон нерсени айтпай, каякта барып, тоогум өлүп калды, анан башка болбогон маселелерди айтып, президенттин убактысын алыпсыңар, көйгөйдү айта турган адамдардын убактысын урдапсыңар. Кечирип койгула го, айтышка туура келди.